Ат Башы районунун Кытай менен чектеш Казыбек айыл өкмөтүндө жергенен мал бакканга да ыңгайлуу. Бирок техниканын тартыштыгынан айдоо жеринин басымдуусу айдалбай калган. Ар бир айыл өкмөттө МТС ачууну өнүгүү фракциясы сунуштап, ага уруксаат берген өкмөттүн токтому чыккандан кийин жергиликтүү бийлик уюшуп, жер салыгынан түшкөн каражатка машина трактордук станция ачууну туура көрүшкөн. Жайыттан 400-төн ашык гектар инерттик материалга пайдаланган себептен ошол сатылуучу салыктан ушул алынган тракторге 14 миллион тегерегинде түшүп, ошол көрүп аткан техникаларды алдык. Айылдыктар менен райондун борбору 45 чакырым. Жергиликтүүлөр МТСтин ачылышына кубанып турушат. Анткени бир эле учурда техника жумуштун баарын жасайт. Акысы да арзан, алыска барып убарада болушпайт. Эл деген акчасын эле төлөп коет бул жердечи. Май ташыбайт, эч нерсе кылбайт. Көрсөтүп эле коет жеринчи. Анан барып биз айдап беребиз, сээп беребиз, чаап беребиз. 1000 сомдон, 1200 сомдон жерди айдатышчу да, мисалы үчүн. Азыр 700 сомдон, МТС ачылганы 700 сомдон айдайбыз. Бул мамлекеттик деңгээлдеги экинчи станция. Буга чейин Сокулук районунда Сары Өзөн МТС ишке берилген. Дагы 80ден ашык айыл өкмөттөрү машина трактордук станция ачууга арыз беришкен. 100 миллиондогон акчалары бар айыл өкмөттөрү бар. Баягы ген чыккан, алтын ген чыккан жерлер, башка жерлерден. Анан ошолорго биз мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Жерди иштеткенде бүт бардык агротехникалык эрежелер сакталыш керек. Эң алыскы айыл өкмөттө, анан болгондо дагы дотацияда отурган айыл өкмөт башка айыл өкмөттөргө мынандай жакшынакай кылып туруп бир пример көргөзүп берип атканына абдан ыраазымын. МТСтерди ачууга бардык шарттар түзүлгөнүн Бакыт Төрөбаев белгиледи. Анын айтуусунда Айыл банк мамлекеттик 4 программасы аркылуу техниканы лизингке 6% үстөк менен 10 жылга берет. Ушу МТСтин тегерегинде ФПСтин жери болобу, же башка бир үлүш жерлерди бириктирсеңер, кооперация кылсаңар, кооперацияны кылып, эми бул жерде чөптөн башка арпа башка өспөйт дешиз, туурабы? Ошону байкап, андан кийинки биз перерабатывающий бир цехты, анткени малдар бул жерде мал көп да, туурабы? Кредиттер бар, Орус, Кыргыз фонд развития, ал жерде да акчалар бар. Ошол жагынан дагы проекттер жасайлы. Кытайлыктар айтты, бизге малдын эти жана койдун эти балчы элек. Алар айтып атышат, бизде өзүбүздүн лабораторияны алып келебиз. Биздин лабораториядан эгерде өтсө, биз алабыз деп. Экологиялык таза продукцияны араб өлкөлөрү да алып кетүүгө кызыктар. Ошондуктан айыл чарба тармагын этап менен жолго коюп, экономиканы көтөрүүгө болорун адистер белгилешет. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.